жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Менден бир болгондо жан дүйнөм байыйт. Салам мекендештер, достор. Биз жолго чыктык. Бостонду көздөй жол алдык да. Анан тракты жуудурганы Blue Beacon деген жерге келдик да. Америкада эң жакшы трак жууган Blue Beacon деген знак ушундай болот. Очередке туруп койдук. Астыбызда бир трак бар. Андан кийин сиздерге көрсөтөм да. Америкада тракты кандай жууйт экен. Америкада тракты күн сайын жуудурбайбыз. 3 айда, 4 айда бир киргизип жуудуруп коебуз да. Анан тракты жуудурганда баасы $74-75 тегерегинде болот да. Эгер трактын өзүн жуудурсаң арзаныраак болот. Трейлер менен кошо жуудурган үчүн $74-75 тегерегинде болот да. Азыр астыбызда бир трак бар экен. Андан кийин киребиз, анан көрөбүз тракты кандай жууйт экен Америкада, достор. Азыр трак кирип болуп турат. Анан салыштырабыз. Жуулгандан кийин кандай болот экен.
тракты жуудурардын астында салонду өзүң пылесос кылып алсаң болот да. Пылесос бар мыякта, тазалап алсаң болот. Мыяка центр саласың, же болбосо акчаны салып койгон, ошо пылесос менен салонду бир сыйра тазалап алса болот экен. So you came with the car today? Yes. Gotcha. And can I get a name for the receipt? KG line. KG line? Yes, KG line. Gotcha. And the tractor number? Truck number 123. And trailer number? 2350. Alright, sir, just to wash them for you today. I'll come to 7761. You can go ahead and swipe your card whenever you're ready. Okay. Так, достор, мына трак менен трейлерди жуудуруш үчүн общий баасы 77-61 болду.
Бұл жақта тракты жуып атканда видеоға тарттырып айтқан да. Достор, мына трак менен трейлер жуылды. Общий сумма $76 жуылды да. Жана абдан кирели, мына таза болуп калды. Бактары, эки бакты кошкондо 912 литрде 1 тоннага жакындайт да. Ушу 912 литр мага 2200 километрге жетет да. Азыр мен Агаядамын. Пенсильванияга кирердин астында мен бензин солярка куюп алышым керек да. Бул Агаяда Пенсильванияга караганда солярка арзан. Бүт драйверлер Пенсильванияга кирердин астында солярканы Агаядан же башка штаттан куюп алышат. Анткени Пенсильванияга кымбат да. Бул жакта солярканын баасы $3.49 экен да. Пенсильванияда болсо $3.86 экен да. Мен эгер азыр мияктан солярка куйсам, Пенсильванияга караганда $74 экономия кылып алам да. Пенсильваниянын узундугу чыгыштан батышка чейин 500 километр да. Жакшылап видео тартып алайын десем, балдар тарттырбай койду да видеочу. Бул жакта өзлөрүнүн правиласы бар экен. Видео тартканга уруксат бербейт экен да. Акырындан чала болсо дагы кичине тартканга аракет кылдым. Америкада трак жууган жерлердин астында, заправкалардын астында, гостиницалардын астында ушундай бийик знактарды коюп коет да. Blue Beacon Truck Wash дейт. Ошо Америкада эң таза жууган, анан арзаныраак ушу Blue Beacon да. Американын территориясынын бүт штаттарында бар да. Мен колдон келсе ушул Blue Beaconга кирип 2 айда, 3 айда тракты жуудуруп турабыз. Азыр заправкага баралы дагы солярка куюп жолго чыгалы достор. Ошо трак жууган жердин жанында эле мен колдонгон дайыма солярка куйган Pilot деген трак-стоп бар экен. Азыр кирип полный бак солярка куябыз дагы Бостонду көздөй жөнөйбүз достор.
силерге трактор жүк алгандан кийин кандай таразага түшөрүн көрсөтөм да. Ар бир заправкада ушундай кет деген тараза болот да. Мына трактор ар жактан киришет. Узундугу трактын узундугуна жараша салынган да бул тараза. Мына трактор бул жактан кирет, стрелка көрүнүп турат. Трейлердин арткы дөңгөлөгү ушул жерге келет да. Трактын арткы дөңгөлөктөрү бул жерге келет. Анан трактын астыңкы дөңгөлөгү бул жерге келет дагы. Силер бул жерден кнопка басып, ичиндеги оператор менен сүйлөшөсүңөр да. Трактын номерин сурайт, компанияны сурайт, трейлердин номерин сурайт. Анан ичине кирип, реситти аласыңар. Эгер салмаңар туура болсо кетип каласыңар, реситти алып $12 төлөп. Эгер салмаңар туура эмес болсо кайра кирип таразага $2 төлөп, салмагын жылдырып, тууралап алып, анан жаңы ресит алып кетесиңер да. Анан жүк алганда мондай сил салып берет да. Силдин номери болот. Анан жүк алып барган жерлер ушул силдин номерин текшерип, туура болсо муну жулуп салып, анан докко койгонго уруксат берет да. Бул силди бузбай жүк алып барган жерге чейин жеткизиш керек. Ошондой достор, бүгүнкү жаңылык ошондой. жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы.